Kvaratskhelia PSJ'nın oyuncusu boldu. West Ham'dın жаңы maşturuşçusu. Jana La Liga'nın granttары upaycık otuştu. Ушуга окшогон кызыктуу видеолорду айтып беребиз. Андыктан муздаткычтан шамшметкен бир нерсе алып, Аскар каналынын мыкты видеолорун көрүүгө даярданыңыз. Анда эмесе баштадык. West Ham United rasmiy saytında Angliyalik adis Graham Potter'dın klubtun başkı maşturuvchisi bolup tayindalганын жарыялады. West Ham United klubtun жаңы başkı maşturuvchisi катары Graham Potter'ды тосуп алууга кубанычта. 49 жаштагы Graham Potter West Ham менен 2,5 жылдык келишимге кол койду. Жана жума күнү Aston Villa'га Англия кубогунун 3-раундуна катышуу үчүн барганда өзүнүн жаңы командасын биринчи жолу башкарат. Biz Гарри Potter'ге ийгилик каалап өтөбүз. Ал өзүнүн сыйкырлары менен West Ham'ди APL'дын алдыңкы командаларынын катарына кошо алат деген үмүттөбүз. Анда эмесе кийинки жаңылыктарга өтөбүз. La Liga'da Atletico Madrid Leganes'in үйүнө конокко барып 0-1 эсебинде жеңилүүсүн тартты. 15 oyundan beri жеңилүү эмне экенин билбей келе жаткан матрасчылар бүгүн Leganes'in үйүнө барып жеңилүү ызасын тартып келүүдө. La Liga'nын экинчи oyunda Barcelona Getafe'нин үйүнө конокко барды. Бул жолкусунда каталондуктар 3 упай алуу эмне экенин билген жок. Андыктан 90 мүнөттөргө жакындап бара жатканда Журкунде Getafe'нин айып аянтчасында кулап калганда судья буга эч нерсе деген жок. Ошондуктан 1-1 эсеп бойдон кала берди. Ошентип La Liga'nын 2 добошар клубу упайчык отушту. Мынан сыңарынан Real Madrid биринчи сапка илешип кетүүдө. Грузиянын футбол боюнча курама командасынын oyuncusu Kvaratskhelia Наполиден француздук Paris Saint-Germain клубуна өттү. Тараптар келишимге 17 январда Парижде кол коюшкан. PSJ'нын расмий сайтында маалымдагандай, грузиялык вингер 2029 жылдын июнуна чейин келишим түздү. Kvaratskhelia буга чейин клубтун тарыхындагы эң мыкты бомбардири Kylian Mbappe'ге таандык болгон 7 номер астында ойнойт. PSG Наполиге 70 миллион евро төлөп берерин жазып чыгышкан. Бул грузин футболунун тарыхындагы эң кымбат трансфер болуп калды. Трансфер алдында футболчу медициналык текшерүүдөн ийгиликтүү өткөн. Бул жерде болуу чыныгы кыял. Мен Paris Saint-Germain жөнүндө көп жакшы нерселерди уктум. Мен бул улуу клубка кошулганыма сыймыктануу сезимин сезип жатам. Жана мен жаңы түстөрүмдү кийүүнү чыдамсыздык менен күтөм, деди Kvaratskhelia. Анын дебюту 25 январда Liga 1'din 19 турунда Reims менен болгон беттеште өтүшү мүмкүн экенин жазып чыгышкан. Быйылкы сезондо Kvaratskhelia бардык клубтук турнирлерде 19 матч өткөрүп, 5 гол киргизип, 3 пас берген. Наполинин курамында Италиянын чемпиону болгон. Биз Kvaratskhelia чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз жана биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.